Владимир Путин, советтик жана россиялык саясий ишмер. Россия Федерациясынын учурдагы президенти. Анын ишмердүүлүгү жөнүндө бүткүл дүйнө жүзү сөз кылат. Кээ бири аны сыйлап, кылган иштерин мактаса, кээ бири тескерисинче аны жактырбай, баардык кырсыктарга аны күнөөлөшөт. Демек, бул адам бүгүнкү күндө саясатта эле эмес, бүткүл тармактарда эң көп талкууга алынган адам болуп эсептелет. Бул видеодо дүйнөнүн эң чоң мамлекетинин 3 жолку президенти боло алган Владимир Путин жөнүндө ары маанилүү, ары кызыктуу факттарга күбө боло аласыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып жана лайк басууну унутпаңыздар. Владимир Путин 1952 жылы 7 октябрда Ленинград шаарында туулган. Бул окуя улуу атамекендик согуштун катышуучусу Владимир Спиридонович жана Мария Ивановна Путиндердин үй бүлөсүндө болгон. Келечектеги президент 3 бир туугандын эң кичүүсү эле. Тилекке каршы Владимирден чоң 2 бир тууганы Виктор жана Альберт бала кезинде эле каза болушкан. Владимир Путиндин чоң атасы Спиридон Иванович белгилүү ашпоз болгон. Өз учурунда аны Лениндин үйүнө ишке да чакырышкан. Анын ашканасын Ленин, Сталин жана Советтик Россиянын жогорку мамлекеттик ишмерлери да баалашкан. Путиндин балалык кези Басковый деген кичинекей көчөдөгү коммуналдык квартирада өткөн. Үй бүлөсү анча чоң эмес, бир бөлмөдө гана жашашкан. Өзгөчө ыңгайлуу шартта жок болчу, бирок шарттын жоктугу балага эч кандай таасир өткөрө алган эмес. Чалгынчылар жөнүндө советтик фильмдер Путиндин эң кызыккан нерсеси болгон. Ичинен өзү да чалгындоо кызматкери болууну кыялданчу жана бул кыялы кийинчерээк ишке ашкан. Путиндин жашоосунда көпчүлүк билбеген факттар кеңири кездешет. Мисалга алсак, Путин алгачкы жолу 11 жашында бир кызга ашык болгон. Тилекке каршы анын сезимине жооп кайткан эмес. Путин орто мектепти аяктаган соң Ленинград мамлекеттик университетиндеги юридика факультетинин эл аралык бөлүмүнө окууга тапшырган. 1975 жылы окууну аяктагандыгы тууралуу диплом алгандан кийин КГБ кызматына жумушка орношкон. Башында ал жерде чалгындоого каршы тармакта иштесе, кийинчерээк Германия Демократиялык Республикасына жөнөтүлүп, ал жакта бир канча жыл атайын органдардын коргоосу алдында иштеген. Владимирдин мектептеги ийгиликтери негизинен ата-энесин кубанткан. Ал мектепте жакшы окуган, бир гана жери Путин так илимдер боюнча начар бааларды алган. Алгебра, геометрия, физика жана химия сабактарынан маселелерди чечүүнү эч үйрөнө албай койгон. Бирок спорттогу ийгиликтери мектептеги кемчиликтерди толуктап турчу. Ал дзюдо боюнча бир канча эл аралык чоң мелдештерге катышып, байгелүү орундарга жетишкен. 18 жашында кара кур тагынып, анын арты менен спорт чебери болгон. Лотереядан утуу мүмкүнчүлүгү өтө аз болсо да, Путин 1974 жылы мамлекеттик лотереядан Запорожец автомобилин утуп алган. 1997 жылы Путин диссертациясын коргоп, экономика илимдеринин кандидаты болгон. Өзүнүн эмгегинде чоң компаниялар жалаң гана киреше максатында гана иштебестен, мамлекеттин кызыкчылыгын да ойлоосу зарыл деген идеяны билдирген. Ошондон кийин бул идея Путиндин эң башкы саясатынын бири болуп калган. Бирок 2005 жылы Путинди плагиат боюнча күнөөлөгөн публикация чыккан. Анда жазылганына караганда, Путин Америка профессорлорунун эмгегиндеги текстти колдонгон деп айыпталган. Бирок Орус академиялык бирикмеси расмий түрдө Бруклин институтунун кызматкерлеринин оюна макул эместиктерин билдиришкен.